Буну атайын уйку келтире турган, уктата турган кылган сыйкыр. Бул атайын жаздык сыртка окуганда жана бул жерге кадимки эле Куран аяттары менен сыйкыр кылып койгон. Бул болсо ошо ийнеге окулган. Мындай сыйкырлар көп болот. Ийнеге тузду аралаштырып туруп, биз жерге бекитип кетип калган сыйкырлардан экен бул. Жана дагы бул атайын байлыкка, бул көбүнчө ошо акча менен окуган сыйкырлар ишиң жүрүшөт, байыйсың деген максатта окутушат. Жана кээде бирөөгө атайын берип коюшат. Ошонун бир жолу жабылыш үчүн, иши жүрүшпөй калыш үчүн акчага дагы сыйкыр кылып берген учурлар болот. Бул дагы сыйкырдын бир төрлөрүнөн. Бул эме ар кандай үйүңө кут келет, үйүңө береке келет деп ушундай бир ташка, буюмдарга, же атайын бирөөнүн үйүнө бекитип таштап кеткен учурларга, кагаздарга сыйкыр кылган учурлар, булар ошол. Бул дагы сыйкырдын, жазуу сыйкырдын бир түрлөрү. Жана дагы мындай кулпка, күлүчкөгө окуйт. Эми бизге көп келет да, бунун арасынан гана мындай тиешелүүлөрүн сиздерге көрсөтүп атабыз. Анан бунун баардыгын тең ошол Куран аяттары менен жандырып, Куран аяты окулган сууга дем салып отуруп, буларды жандырыш керек болот. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس